Сыйкыр менен көз тиген белгилер бар экен да. Азыр ошол сыйкыр менен көз тиген белгилерди айтабыз. Кимде ушул белгилер болсо, ал адамда сыйкыр, анан көз тиген болот да. Биринчи белгилери адам өтө көп кайгырып баштайт экен да. Кыйналып баштайт, кайгырып баштайт, жөн-жөн кайгырып. Бул адамда дагы сыйкыр көз тиген белгиси. Үйдө жүргөндө адамдын жүрөгү кысылып баштайт. Үйдө турус келбей калат, үйдөн кеткиси келип калат. Башка үйгө барсам да болот. Кайсы үйдө сыйкыр болсо, үйдүн өзүндө болсо, ошол үйдө турус келип калат. Үйдө өзүн караңгылыкка, жалгыздыкка тартып калат да. Жалгыздыкка өзү жалгыз жүрүп калып калат, караңгылыкка жүрүп калат. Бул дагы ошол үйдө сыйкырдын бар экени белгиси. Адам бирөөлөр менен сүйлөшкүсү келбей калат, тойго, мааракеге же базарга көпчүлүк аралашкысы келбей калат, жалгыздыкта өзү жалгыз жүрүшкү келип калат. Бул адамда дагы сыйкыр көз тиген белгиси бар. Адамдын башы көп ооруйт. Башы көп ооруйт. Башы ооруганда дарыга адам токтойт, ылым-ылы, өтө катуу эмес, өтө секин эмес, бирдей типтей ооруп тура берет да. Көп ооруштугу анан адамда оорудун жылып ооруштугу, бутунда ооруйт, бутунда, колунда, башында, денесинден тияк-бияка жылып жүрөт. Анализ тапшырса, анализ, томография, УЗИ барчадан таза чыга берет, бирок адам кыйнала берет. Бул адамда дагы көз тиги сыйкыр болот. Анан адамда жалкоолуктун пайда болуштугу. Жалкоолукту бир ишти кылгысы келбейт, жалкоолук, анан адамда алсыра баштайт. Күчү кетип, алсырап кетиштиги, бул дагы ошол сыйкыр көз тиген белгиси болот. Дагы бир белгилери адамдын эс тутуму начарлай баштайт экен. Эс тутум, памяти начарлай баштайт. Себепсиз эле кыйналат, себепсиз эле кыйкырат, өзү менен сүйлөшүп калат, себепсиз эле кыйнала берет да, башынын оорусугу, анан талма оорунун пайда болуштугу. Адамда талма оору болсо, бул дагы көбүнчө сыйкыр менен көз тигүүдөн ушундай болот экен да. Адам тазалыкты каалабай калат экен да. Үйүн таза карабай калат, денесин таза карабай калат, кийимин карабай калат, тазалыкка көңүл бурбай калат. Бул адамда дагы демек сыйкыр көз тиген болот. Анан уктап жаткандагы белгилери, уктап жатканда түшүнө жаман түштөрдүн көп кириштиги, жыландын көп кириштиги, жыландын хасатан кара жыландын кириштиги, жылан, ит, мышык, же болбосо хан эт, жаш балдардын кириштиги, бул дагы сыйкыр көз тиген белгиси. Эркектер түшүндө башка аялдарды көрсө, аялдар менен зына кылып жүргөн болсо, же аялдар күйөөсүн башка аялдар менен көрсө, же өзү зына кылып жүргөн болсо, бул дагы ошол суутма сыйкыр, суутма ажырашуу үчүн кылынган сыйкырдын белгилеринен белгиси. Адамга дагы сыйкыр көз тиген болсо, дем салынып аткандагы белгилери, рукуя кылып дем салынып атканда адам ыктыярсыз ыйыла баштайт, же болбосо күлө баштайт. Же окуп жаткан мезгилде рукуя кылганда, окуп атканда уйкусу келет дагы уктап калат. Уктап калыштыгы. Анан же болбосо көзүн жумганда адам же жаныбар же бир нерселердин көрүнүштүгү, бул дагы ошол сыйкыр болгон белгиси. Анан көзүн жумуп турганда, окуп атканда, көзүн мындай тута албай тез ачылып жабылыштыгы, окуп аткан мезгилде анан сууса баштайт. Адам сууса башташтыгы, бул дагы ошол сыйкырдын белгиси. Окуп аткан мезгилде, рукуя кылып окуп аткан мезгилде ашказандын кызыштыгы, же ичинин кызыштыгы, жүрөктүн кысып кое бериштиги, бул жедирилген, ичирилген бир зыян бар экенин белгиси болот. Окуп аткан мезгилде баштын аркасы талган болсо, же желке көп талган болсо, бул адамга анын көз тиген белгиси болот. Көз тигенде арканын мен, арка тарабы талыштыгы, анан желкелердин талыштыгы, бул көз тиген болот. Анан адам ар кандай шек күмөнгө түшө берет экен да. Шек күмөнгө түшүп эле ар нерседен күмөн санай бериштиги, бул дагы ошол сыйкырдын белгиси экен да. Көз тиген сыйкырдан Кудай баардыгыбыздан аман сактасын.